Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин атым Кубан Чороев. Мен учурда Bestway Элет коммерциялык эмес турак жай кооперативинин кеңешинин мүчөсү болом. Мен сиздерге бүгүн ошо көптөгөн суроолорго байланыштуу биздин кооперативдин экономикалык системасы кандай уюшулган, кантип биз элге квартира алып берип жатабыз, ошол жөнүндө бир кыскача сиздерге маалымат берип койсом. Маселен, биздин кооперативде бүгүнкү күнгө карата 1005 мүчө катталган. Кыргызстанда биз иштегенибизге 2018 жылы 18 апрелде биз Кыргызстандын юстиция министрлигинде официалдуу түрдө коммерциялык эмес кооператив болуп катталганбыз. Бүгүнкү күндө биз 135 мүчөбүзгө квартира алып бердик. Бүгүнкү күндө биздин кооперативде 249 мүчө кезекте турат. Бул кооперативдин мүчөлөрү убагында 35%-ын ала турган квартиранын 35%-ын биринчи төлөмүн, пайлык төлөмүн төлөп койгондор. Андан тышкары бизде элдин бардыгында эле албетте биринчи пайлык төлөмү жок. Ошондуктан бизде көп мүчөлөр, бизде 620-га жакын мүчө булар топтоо программасында катышууда. Бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы бизде кооперативдин өзүнүн банк эсеби бар, кооперативдин эсеби. Мына ошол банк эсепте банктагы эсепке жума сайын күнүгө биздин кооперативдин мүчөлөрдүн пайлык төлөмдөрү түшүп турат. Маселен, топтоо программасында катышкандар, мисалы, эгерде ай сайын 15 000 сомдон топтогон болсо, эгер бул кооперативдин мүчөсү болжолдуу, мисалы 36 ай, 3 жыл, 3 жылда 36 ай топтогон болсо, болжолдуу бул кооперативдин мүчөсү 36 айда бир 540 000 сом акча топтойт болжолдуу. Эгерде бир 20 000 сомдон айына топтогон болсо, болжолдуу 36 айда ал 720 000 сомдун тегерегинде акча топтойт. Бирок биздин топтоо программа ушундай уюшулган, эгерде 15 000ден 3 жыл топтогон болсо, ал мүчө 1,5 миллион сомго батир алат. Калган суммасын кооператив өзүнүн пайлык фондунан ошол акчаны каржылап кошуп берет да, 1,5 миллионго үй алып берет. Ал 1,5 миллионго үй алган киши ай сайын болжолдуу бир 9 000 сомдон калган суммасын кайра кооперативге кайтара берет. Эгер 20 000ден алган болсо 720 000 чогултат, калган, мисалы, 1 миллион 280 000ди кооператив кошот өзүнүн пайлык фондунан, бул 65%, да. Жана ушул сумманы 280 000, жана ушул сумманы ал 120 айга бөлүп график менен төлөйт. Болжолдуу 12.833 сомдун тегерегинде бул жерде мүчөлүк акы менен кошулганда, да. Ошондо бул топтоо программандагы 620 киши ай сайын өздөрүнүн топтогон акчасын биздин эсепке которо берет. Качан булардын төккөн суммасы 35%га жеткенде алар кезекке туруп калат. Эгерде
сизде ала турган үйдүн 35% болсо, анда сиз 35%-ды биздин банктын эсепке төксөңүз, сиз менен келишим түзүлөт, албетте мүчөлүк келишим. Ошонун негизинде сиз пайлык төлөмдү жасайсыз да, 35%-дык сиз 250-чү катарга туруп каласыз. Азыркы күндө ким ушул очередке турган болсо, үй алганга чейинки кезектеги убакыт болжолдуу 1,5–2 жылды түзүп жатат да. Бул дагы улам кезек жылып турат, кыскарып турат, узарып турат, бирок бул жылдан баштап кезек кыскара баштайт. Ал эми 135 мүчөгө биз азыркы убакта алып берип койгонбуз. Булар кайрадан график менен калган 65%-ын булар да убагында очередте турган, бирок жума сайын биз ушул очередти жылдыра беребиз да. Анткени себеби жума сайын биздин банктык эсепке жетиштүү акча чогулган сайын биз канча кишинин квартирасын алып бергенге, батирин алып бергенге акча жетсе, ошону жума сайын алып берип кое беребиз. Алгандар кайра кайтарып берет. Биз 10 жылдык мөөнөткө график түзүп беребиз, бирок биздин кооперативдин мүчөсү, мисалы азыркы убакта сатып алгандар, канча убакта колунан келсе төлөгөнгө, мүмкүн ал 1 жылда эле, мүмкүн 2 жылда, мүмкүн 5 жылда төлөп кое алат. Ал өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша төлөй берет. Мисалы бизде бүгүнкү күндө кооперативде азыр биз 3 жыл боло элек, апрель айында бизде 3 жыл болот кооперативдин иштегенине. Мисалы бизде 3 батирди убагынан эрте 1,5–2 жыл, 2,5 жыл ичинде төлөп койгон 3 биздин мүчө бар. Алар мүчөлүктөн чыгып кетти, анткени бул кооперативдин төлөмдөрүн толугу менен төлөп, алардын менчигине өтүп кетти да. Ошондуктан бул механизм ушундай: сиз топтойсуз же 35%-ын төгөсүз, 1,5–2 жылда үй аласыз, анан каалаган мөөнөттө, 10 жылга чейинки мөөнөттө өзүңөрдүн финансылык мүмкүнчүлүктөргө жараша каалаган мөөнөттө төлөп бүтөсүз дагы. Бул квартира сиздин, батир сиздин жеке менчигиңизге өтүп кетет. Мына ушул биздин экономикалык баягы механизм, квартираны алуу механизми ушундай. Биз эгерде бизге кооперативке канча киши мүчө болбосун, ал өз программасында өзүнүн кооператив алдында милдеттенмелерин аткарган болсо, ал албетте толугу менен квартиралуу болот жана квартирадан толугу менен кутулуп, ага менчик укугу өтөт. Мына ушундай система менен биз Кыргызстандын бардык жарандарына батир алып бергенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Демек биздин уставда жазылган, кооперативдер жөнүндө мыйзамда жазылган бардык жоболорду туура аткарса, биздин кооперативдин мүчөсүнүн бардыгы үйлүү болушат. Бул экономикалык система кооперативдин толугу менен 100% иштейт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.